билим берүү азыркы маселе бүт коомчулукту кызыктырып атат. Бул жөнүндө көп пикирлер болуп атат. Анын баардыгын эске алуу керек. Бул билим берүүдөгү өзгөрүү 12 жылдык модернизация. Бул бир жагынан алып көрсөк, дүйнөлүк процесс, дүйнөлүк ааламдашуу санарип заманында эгерде биздин Кыргызстандын билим берүүсү ошо цивилизациялуу мамлекеттердин катарында өнүгүүсүнү эгер кааласак, бул алыскы планда келечектеги балдарыбызды ойлосок, бул негизиден багыт туура экендиги талашсыз. Ошол эле убакта биз бул маселеге өтө олуттуу маани берип, бир нече даярдыкка көңүл бөлсөк жакшы болот дейм. Биринчиден, ал үчүн балдар окуй турган, айныкса 6 жаштан балдар окуй турган шартты түптөш керек. Мектептердин курулушу, мектептердин менен камсыз кылуу. Экинчиден, окуу каражаттары, мамлекеттик стандарт, программа, окуу китептери, методикалык колдонмолор комплекси болуш керек. Үчүнчүдөн, ошол багытта билим берүүчү мугалимдер, кадрларды даярдоого өзгөчө олуттуу көңүл бөлүү керек. Төртүнчүдөн, мына ошол эле убакта биз дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбаларды, алардын окуу китептерин пайдаланууга багыт алуу менен биргеликте өзүбүздүн кыргыздын этнопедагогикасыны, кыргыздын менталитетинен жаралган методикаларды дагы айкалыштырып алуу керек деп ойлоймун. Мына ушул өңүттөн алып караганда биздин ойлонуп даярдана турган өтө көп иштерибиз бар. Төртүнчү, бешинчиден алып караганда биз бул багытта мына ата-энелерибизди, коомчулуктун дагы түшүнүүсүгө жетишүү туура болуп эсептелет. Анткени эгерде биз ата-энелерди билим берүү процессине тартпасак, ал мындай жетишсиз болуп калат. Ошол өңүттөн алып караганда мына бизден сынактан өткөн энелер мектеби аркылуу ата-энелерди окутуп, ошо билим берүүгө салым кошууга, кызматташууга тартуу жана жалпы коомчулукту билим берүү жараянына кызыктар кылып тартуу дагы өтө маанилүү болуп эсептелет. Анан мына ошол 12 жылдык билим берүүдө балдар тажап, чарчап кетет, убакыт өтүп кетет дегенде дагы мындай бир ойлоно турган маселе. Ошол үчүн балдар тажабай турган, ал жылдардын ичинде эртеңки турмушуга пайдалана турган билим, көндүм, билгичтиктерди берүү зарыл. Эң башкысы, балдар азыр бир жаңы бир багыт кетип атат, өмүр бою билим алуу, үзгүлтүксүз билим алуу деп. Ошол үчүн балдарды өз алдынча билим алууга дагы бир багыт берүү керек. Бул өңүттөн алып караганда мына бизде сынактан өткөн акыл маданиятынын сабагын берип, балдарды өз алдынча билим алып, билимди турмушта, өмүрдө, өндүрүштө, андан кийинки билим алууда пайдалана турган методдор менен балдарды эгер билим берсек, ошондо жакшы болот.